Биз иликтөө чыгарганда ошо биз иликтеген тараптар адатта кылгылыкты кылган, кылмышты кылган, мыйзамды бузган, алдаган, шылуундар чыгып, мындай жөн эмес адамдар. Анткени биз жөн эле адамды каралай бербейбиз, жөн эле тараптарды мындай жала жаба бербейбиз. Факты менен баардыгын көрсөтүп беребиз. Иши кылса ошол тараптар кантип ушу бизден өч алсак деп ойлонушат да. Кантип ушулардын иликтөөсүн жок кылсак деп. Мына бир-эки күн мурда Асель Шамилова аттуу биздин иликтөөчү кызыбыз канча убакыттан бери иликтеп Skyway деген шылуун компания жөнүндө иликтөө чыгарып, алардын абийирин төккөн болчу. Ошол иликтөөбүз тилекке каршы мына YouTube'тан өчүртүлдү. Ошол биз иликтеген тараптар Юницкий деген адамдын компаниясы өчүрткөнгө жетишкен экен. Эми YouTube деген ал тиякта отурат, бизди катардагы эле кардарлардын бири катары карайт. Ошентип видеону өчүрүп коюптур, бирок биз аларга кат жазып YouTube'га бул деген иликтөө, бул деген мындай чындыкты чырката айтканбыз деп видеону кайра калыбына келтиргенге аракет кылып атабыз. Бир 160 миңден ашык көрүлгөн учурда өчүрүлдү. Эгерде видеону калыбына келтирбесе, биз аны кайрадан жүктөйбүз. Кайра өчүрсөк, кайра жүктөйбүз. Ал эми ага чейин көргүңүздөр келсе, Media Hub'тын Facebook'тагы барагына кирсеңер, толук көрсөңөр болот. Ушундай жанталашып өчүрткөнүнө караганда, бул абдан маанилүү иликтөө болсо керек деп ойлоп атсаңар керек. Чынында маанилүү. Себеби дегенде, ошол бир чет өлкөдөгү компания келип, Кыргызстандагы дагы бир топ шылуун адамдар менен келишип алып, өзгөчө көбүнчөсү улгайган адамдарга, пенсионерлерге, Кокуй Кыргызстанда биз ушундай асма жол менен жүрө турган, асманда жүрө турган экологиялык таза бир транспорт курган атабыз, аны аякка курган атабыз, бияка курган атабыз, эң биринчи мына аларчага курган атабыз деп алдап, ошол курулуш иштеп баштаганда силер акча табасыңар, ошол курулушуна силер азыр акчаңарды салгыла, инвестиция кылгыла, кийин иштеп баштаганда акча табасыңар деп толтура акчаларын салдырып алыптыр. Муну биз кайдан билдик? Муну жанагы баш иштеген неберелери, аркы беркини айырмалай билген балдары, ой, атам салып атат, чоң энем салып атат, кой десек болбоду, силер бир иликтеп бергилечи деп кайрылгандан баштап билип, иликтеп, жиликтеп чыгардык. Көрсө бул кадимки эле афера экен, кадимки эле жанагы финансовый пирамида. Мен 3 кишини тартып келишим керек, сен да 3 кишини тартып кел, да паланча кишини тартып кел, анан кийин акчаң көбөйөт, тиги бу лидер болосуң, ал болосуң, бул болосуң дегендерден да. Анан эмне кылабыз эми? Кыргызстанда пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлгөн менен алардын финансылык сабаттуулугу, ак караны ажырата билген жөндөмү тилекке каршы көтөрүлбөй келатат. Биз болсо ошонун кызматындабыз. Мунусу мындай, мунусу алдамчы, мунусу шылуун, мунусу таза деп иликтеп, жиликтеп көрсөтүп берүүнүн аракетиндебиз. Ошол иликтөөбүз өчүп, азыр биз кайра YouTube'га коюштун аракетин көрүп атабыз. Силер күтүп туруңуздар, же болбосо биздин Media Hub'тын Facebook'тагы барагынан көрсөңүздөр болот. Анан мындай иликтөөлөрдү биз дагы жасай бермекчибиз. Анткени муну чыгаргандан кийин тиги шылуун компания, бул шылуун компания жөнүндө жасап чыгарып бериңиздерчи деп кайрылгандар көп болуп атат. Баса анан жанагы Skyway деген компания ошо асма жол курабыз деп адат деп атпайбызбы? Буга жогорку кеңештин депутаттары дагы кириптир болуптур. Бир депутат керек болсо ошолорду Беларуска чейин барып келиптир. Парламентте лоббилеп чыгыптыр, спикерге алып кириптир. Анан булар Бишкек шаардын мэриясы менен жолугуптур, да башкалар менен жолугуптур. Бирок аягында алар менен эч кандай контракт түзүлбөптүр. Бирок контракт түзүлгөндөй мына курулуп иштей тургандай кылып, булар абдан сонун элдин кулагына лапшаларды илишкен. 2025-жылдан баштап иштейт, 2025-жылдын аягына чейин иштеп акчаңарды алып баштайсыңар депчи. Чын-чынында эч эме жок. Ошол адамдар акчаларын наличка мындай накталай алып барып беришкен. Аны болсо биз тияка салдык, бияка салдык, криптовалютага айландырдык, ошо менен биякта турат деп күмөндүү нерселерди көрсөтүп, көздөрүн будамайлап келатышат. Биздин иликтөө чыккандан кийин күч органдары биз менен байланышты, биз маалыматтарды алар менен бөлүшүп атабыз. Буюрса,
мунун аягына бийлик дагы чек коет деген ойдобуз. Сиздер да кайдыгер карабаңыздар. Моундай нерселерди коомубуздан тазалайлы. Иликтөөбүздү көрүңүздөр, өчүп кала электе көрүңүздөр, бөлүшүңүздөр, комментарий жазыңыздар. Эң башкысы жакын адамдарыңыздарга айтыңыздар. Ай, мынандай афера бар экен, мынандай жол менен алдайт экен. Алданып калба. 1 сомуңду 3 күндөн кийин 10 сом же 100 сом кылып берем дегендин өзү шылуун бул. Эч качан 1 сомду 10 күнүн ичинде же 3 күнүн ичинде 10 сом кыла албайт деп түшүндүрүп койгулачы туугандар. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.